Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кезектеги сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакка даяр болсоңор, анда дептериңерди, калемсагыңарды алып, бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Бүгүнкү сабактын темасы сандын жакындатылган маанисинин абсолюттук каталыгы, сандарды тегеректөө. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабактын максаты сандын жакындатылган маанисинин абсолюттук каталыгы жөнүндө маалымат аласыңар. Жакындатылган сандын абсолюттук каталыгынын чеги жөнүндө маалымат аласыңар. Сандарды тегеректөөнү үйрөнөсүңөр. Ар кандай мисалдарды чыгарууну үйрөнөсүңөр. Бизге 4/1 жана 3/2 бөлчөктөрүн ондук бөлчөккө айландыр деген тапшырма берилсин. Анда бул бөлчөк сандарды ондук бөлчөккө айландыруу үчүн 1-ди 4-кө бөлөбүз. Ал эми 3/2 бөлчөгүн ондук бөлчөккө айландыруу үчүн 2-ни 3-кө бөлөбүз. Бөлүүнү төмөнкүдөй мамыча түрүндө бөлүп аткарсак, анда биринчи бөлчөк калдыксыз аткарылат. Биринчи бөлчөктүн мааниси 0,25. Демек 0,25 саны 4/1 бөлчөгүнүн чыныгы ондук мааниси. Ал эми экинчи бөлүүдө так бөлүнбөй чексиз ондук бөлчөк пайда болот. Демек 3/2 болжолдуу түрдө 0,6 же 3/2 болжолдуу түрдө 0,166 же 3/2 болжолдуу түрдө 0,1666 сыяктуу көптөгөн маанилердин бирөө маселенин жообу катарында алынышы мүмкүн. 0,6, 0,166, 0,1666 жана башка сандары 3/2 санынын жакындатылган маанилери болушат. Алардын кайсынысы 3/2ге тагыраак жакын? Ушу суроого жооп берүү үчүн сандын жакындатылган маанисинин абсолюттук каталыгы түшүнүгүн карап көрөлү. X берилген сан болсун. А анын жакындатылган мааниси дейли. Анда төмөнкү аныктаманы түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү. X саны менен анын жакындатылган А маанисинин айырмасынын модулу X санынын жакындатылган маанисинин абсолюттук каталыгы деп аталат. Башкача айтканда, модул ичинде X минус А барабар дельта А. Жогоруда каралган 3/2 бөлчөгүнүн 0,6 жана 0,166 жакындатылган маанилерин алалы. 0,166 болжолдуу түрдө 0,7 деп жазып алсак болот. Анда 0,6 саны кеми менен, ал эми 0,7 саны ашыгы менен алынган 3/2 санынын мааниси болот. Демек 3/2-нин X ондук мааниси 0,6 менен 0,7 сандарынын арасында жатат. Аны X 0,6-нан чоң же барабар, 0,7-нен кичине же барабар деп жазып алсак болот. Бул барабарсыздыкты биринчи барабарсыздык деп белгилеп алалы. Анда X'тин жакындатылган А маанисин 0,165 деп болжолдойлу. Абсолюттук каталыкты аныктоо үчүн биринчи барабарсыздыктын ар бир бөлүгүнөн 0,165ти кемители. Барабарсыздыктын эки жагына бирдей эле санды кошуудан же кемитүүдөн барабарсыздыктын мааниси өзгөрбөйт деген эреженин негизинде 0,6 кемитүү 0,165 X кемитүү 0,165тен кичине же барабар. Ал эми 0,7 кемитүү 0,165 X кемитүү 0,165тен чоң же ага барабар. Мындан минус 0,5 кичине же барабар X кемитүү 0,165тен. Ал эми 0,5 чоң же барабар X кемитүү 0,165 деп жазып алсак болот. Муну модул ичинде X кемитүү 0,165 0,105тен кичине же барабар деп алабыз. Тактап айтканда, абсолюттук каталык 0,105тен ашпайт. Демек, X саны төмөнкүдөй жазылат. X барабар 0,165 плюс минус
0,5. Бул 0,65 саны x'ке 0,5ке чейинки тактыкта барабар дегенди билдирет. Модул ичинде x кемитүү 0,65 0,5тен кичине же барабар жазуусун жалпылап тамга менен туюнтуп жазып алалы. Анда a барабар 0,65, дельта a барабар 0,5 болсун. Демек, модул ичинде x кемитүү a дельта a'дан кичине же барабар болот. Тактап айтканда, модул ичинде x кемитүү a абсолюттук каталык дельта a'дан ашпайт. Мындан x барабар a плюс минус дельта a болот. Эгерде a жакындатылган маанинин абсолюттук каталыгы дельта a'дан ашпаса, тактап айтканда модул ичинде x кемитүү a дельта a'дан кичине же барабар барабарсыздыгы аткарылса, анда a саны x'тин дельта a'га чейинки тактыктагы жакындатылган мааниси деп аталат. Дельта a жакындатылган a санынын абсолюттук каталыгынын чеги деп аталат. Демек, акыркы аныктаманы канааттандырган дельта a сандары чексиз көп. Ошондуктан практикада ошол сандардын ичинен эң кичинесин жана жазылышы жагынан ыңгайлуусун тандап алабыз. Эгерде абсолюттук каталыктын чеги белгилүү болсо, анда x'тин так мааниси жаткан чек араны таап алсак болот. Ал төмөнкүдөй түрдө жазылат. X барабар a плюс минус дельта a. Мындан a кемитүү дельта a кичине же барабар x'тен. Ал эми x'ибиз a кошуу дельта a'дан кичине же барабар болот. Биринчи мисалга көңүлүбүздү бураланда, x санынын жакындатылган мааниси 386. 0,5 абсолюттук каталыктын чеги. X саны камтылган чек араны көрсөткүлө. A барабар 386 жакындатылган мааниси, ал эми абсолюттук каталыгы 0,5. Мындан x барабар 386 плюс минус 0,5 түрүндө жазып алсак болот. Муну барабарсыздык түрүндө жазганыбызда 386 кемитүү 0,5 x'тен кичине же барабар. Ал эми x'ибиз 386 кошуу 0,5тен кичине же барабар болот. Бул барабарсыздыкты чыгарсак 385,5 x'тен кичине же барабар. Ал эми x'ибиз 386,5тен кичине же барабар болот. Экинчи мисал. Тетиктин узундугу x сантиметр. X'ибиз 38ден чоң же барабар, ал эми 39дан кичине же барабар чектеринде камалган. Тетикти ченебинин абсолюттук каталыгынын чек арасын тапкыла. Мында x'тин мааниси 38 жана 39 сандарынын арасында жатат. Анда a маанисин a барабар 38,5 деп болжолдойлу. 38 кемитүү 38,5 x кемитүү 38,5тен кичине же барабар. Ал эми x кемитүү 38,5 39 кемитүү 38,5тен кичине же барабар болот. Бул барабарсыздыкты аткарсак, минус 0,5 x'тен кичине же барабар, минус 0,5 x кемитүү 38,5тен кичине же барабар. Ал эми x кемитүү 38,5 0,5тен кичине же барабар болот. Муну модул ичинде x кемитүү 38,5 0,5тен кичине же барабар деп жазып алсак болот. Тактап айтканда x барабар 38,5 плюс минус 0,5. Демек, абсолюттук каталыгынын чеги дельта a барабар 0,5 болот. Үчүнчү мисал. X барабар 15 плюс минус 0,2-ни кош барабарсыздык түрүндө жазгыла. Кош барабарсыздык түрүндө жазуу үчүн төмөнкүдөй түрдө жазып алабыз. Модул ичинде x кемитүү 15 0,2ден кичине же барабар. Минус 0,2 x кемитүү 15тен кичине же барабар. Ал эми x кемитүү 15
0,2'den кичине же барабар болот. Сандарды тегеректөө түшүнүгү жакындатылган сандар жана турмуш менен түздөн-түз байланыштуу. Турмушта мисалы мектепте 885 бала окуйт дегенди мектепте 900гө жакын бала окуйт деп айтсак да болот. Же болбосо автомобилдин ылдамдыгы орто эсеп менен 80 км/саат дешет. Анткени автомобилдин ылдамдыгы жолдун шартына жараша өзгөрүп турат. Демек 885'in ордуна 900'ды алуу же автомобилдин ылдамдыгы 80 км/саат болору сандарды кандайдыр бир жол менен тегеректөөдөн келип чыккан. X санынын A жакындатылган мааниси X болжолдуу барабар A деп жазылат. Мисалы X болжолдуу барабар 5,25 плюс минус 0,1 жазуусу X саны жүздүк үлүшкө чейинки тактыкта берилди деп аталат. Мында абсолюттук каталык жүздүк үлүш менен туюнтулган. Ал эми X болжолдуу түрдө болжолдуу барабар 1,2 плюс минус 0,1 жазуусу X саны ондук үлүшкө чейинки тактыкта берилди деп айтылат. Сандарды тегеректөөдө биринчи алынып салынган цифра 5тен кичине болсо тегеректөө кеми менен жүргүзүлөт. Башкача айтканда акыркы сактала турган цифра өзгөрүүсүз калат. Мисалы X барабар 1,573 болсун. Бул санды тегеректеп көрөлү. X болжолдуу барабар 1,57. Бул жүздүк үлүшкө чейин тегеректелди. Демек жүздүк үлүштөн кийинки сан 3 болгондуктан 3 5тен кичине болгондуктан 7 өзгөрүүсүз өзү жазылып атат акыркы цифрасы. Эгер X барабар 2,846 болсо, муну ондук үлүшкө чейин тегеректей турган болсок, 8ден кийинки цифра 4 болгондуктан 5тен кичине болгондуктан бул 8 цифрасы өзгөрүүсүз жазылат. Башкача айтканда 2,8 деп жазылат. Бул ондук үлүшкө чейин тегеректелди. Сандарды тегеректөөдө биринчи алынып салынган цифра 5тен чоң болсо, тегеректөө ашыгы менен жүргүзүлөт. Башкача айтканда акыркы сактала турган цифра 1ге чоңойот. Мисалы X барабар 6,157 болсун. Мында X болжолдуу барабар 6,116. Бул жүздүк үлүшкө чейин тегеректелди. Жүздүк үлүшкө чейин тегеректегенибизде 5тен кийин 7, 7 бул 5тен чоң болгондуктан, демек акыркы цифра 1 цифрага чоңойот. Ошондо 6,116 болуп калат. Бизге X барабар 6,157 берилсин. Бул санды ондук үлүшкө чейин тегеректей турган болсок, анда төмөнкүдөй болот. Бул жерде ондук үлүшкө чейин тегеректегенде бүтүрдөн кийинки цифра калыш керек. Андан кийинки турган цифра 5 болгондуктан бүтүрдөн кийинки турган цифра 1 санга чоңойот. Башкача айтканда X болжолдуу барабар 6,2. Бул ондук үлүшкө чейин тегеректелди. Бүтүн сандарды да тегеректесек болот. Мисалы X барабар 3242 3247 санын 10го чейин тегеректөөдөн X болжолдуу барабар 3250 санын алабыз. Себеби 10го чейин тегеректөөдө 4төн кийин 7 тургандыктан, 7 5тен чоң болгондуктан 4 цифрасы 1 санга чоңойот дагы 3250 болуп калат. 3247 санын 100ге чейин тегеректөөдөн 3200 санын алабыз. 100ге чейин тегеректөөдө бул жерде 2ден кийинки цифра 4 болгондуктан 2 өзгөрүүсүз жазылат дагы 3200 санын алабыз. 3247 санын 1000ге чейин тегеректөөдөн 3000 санын алабыз. 1000ге чейин тегеректөөдө бул жерде 2 тургандыктан 3 өзгөрүүсүз жазылат дагы X болжолдуу барабар 3000 санын алабыз. Ошондой эле X барабар 231,7 санын 1дикке чейин тегеректөөдө бүтүрдөн кийинки цифра
7 болгондуктан 7 бул 5тен чоң сан болгондуктан 231 бүтүн бөлүгүндөгү 231'din акыркы цифрасы 1 санга чоңойот дагы 232 саны келип чыгат. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма Google формада даярдалды. Силер үй тапшырманы аткаруу үчүн ушул ссылка аркылуу же ушул QR код аркылуу кирип аткарсаңар болот. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.